Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 19 июл 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге барыңыздар эле билген аэропорттун жанында, бет маңдайында жайгашкан Арыпжан айылынын кире беришинен, тактап айтканда Арыпжан айылынын биринчи көчөсүнөн сатыла турган 6 сотық тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. 6 сотуктан 2 сатыкка чыкты. Бирөөсү пустой, бирөөсү болсо 4 тарабы тосулган забору менен, анан ичинде даяр фундаменти дагы бар экен. Мен турган жерге келиш үчүн сиздер эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, аэропортко жүрүп келе бересиздер. Мына жерде аэропорттун повороту бар. Аэропортко бурулбай, мына Парсияз айылын көздөй бул жака бир аз эле жүрүп келсеңиздер, мына жерде көчөнүн аты жазылып турат, реклама тосуп калыптыр. Ушул көчөгө кирсеңиздер, бул жагы уже Арыпжан айылы болуп калат тугандар. Кирип эле 50 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта биринчи көчө жайгашкан. Ошол биринчи көчөнүн кире беришинде жанагы сатыла турган 2 чегибиз жайгашкан тугандар. Кирип, бул жака 50 метр эле жүрүп келесиздер. Мына жерден деле ошол чоң трасса көчө көрүнүп турат. Бул жака 50 метр эле жүрүп келгениңиздерде, мына ушул оң тараптагы биринчи көчөнү көрөсүздөр. Ушул биринчи көчөнүн башталышында жанагы сатыла турган жер участогубуз жайгашкан. 6 соток 2 чек сатка чыкты тугандар. 6 сотуктан 2, экөөнүн тең отдельно кызыл китеби бар. Чогуу алсаңыздар болот, же болбосо эйс менен сүйлөшүп отдельно дагы алсаңыздар болот тугандар. Себеби 2 кызыл китеби бар. Анан эң негизгиси бул жер шаарга карайт. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Мына бул биринчи көчө тугандар. Ушул биринчи көчөнүн эле башталышында сатылуучу жер участок жайгашкан. Чоң трассага 50 метр тугандар. Локациясы өтө сонун. Эң негизгиси бул жер шаарга карайт. Так, 6 сотуктан 2, анан биринчи эле условияларын айтайын тугандар. Не бар экен деп кызыгасыздар сиздер. Бул жерде таза суу бар тугандар. Башбулактын артезиан аталышындагы таза суусу келет. Бул жерде суу өчпөйт тугандар. Сонун суу ичесиздер Кудай буйруса. Булактын суусун. Суу бар, свет бар, анан природный газ дагы бар. Анан мына көчөлөрүн көрүп атасыздарбы? Ар бир столбага прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп калат. Аэропортко деле жакын тугандар. Ушул жерден аэропортко чейин ашып кетсе бир 500-600 метр пешком, машинаңыздар менен 2 минутада кеңири жетип каласыздар. Шаарга деле жакын тугандар, сонун жер, жолдор асфальт, шаарга 5 минутада кирип барасыздар. Анан дагы бир жакшы жери, мына бул жерде ушундай көп кабаттуу новостройка дом дагы түшүп атат, келечеги бар жер. Анан бул жерде бүтөт да, жакында бүтөт, адамдар көп эле жашап калат, эл көп болот. Бул жерде сиздер под бизнес катары дагы иштетсеңиздер болот. Себеп дегенде бул нар жакта үйлөр өтө көп. Ал жакта новостройка дом түшүп атат, үйлөр көбөйөт, адамдар көбөйөт. Бул жерде сиздер 2 чекти алып, же бирөөсүн алып, продуктовый магазин, частный садик, автомойка, кафе же да бир башка бизнестин түрлөрүн ачып иштетсеңиздер болот. Эң жакшы вариант частный садик тугандар. Өтө актуальный бизнестерден бири, сезону деле жок. Ушундай иш кылсаңыздар дагы болот. Же үй салып өзүңүздөр жашасыздар. Варианттары көп кыскасы. Анан биринчи чек тууралуу маалымат берип баштайын. Көп сүйлөп атам өтө. Мына чек арасы ушул жерден башталат тугандар. Анан мындай барып, нар жакта темир тосмосу бар экен. Ошол жерге чейин болуп калат. Мындай кандай десем, 3 бурчтук сыяктуу жер. Мына жерде темир тосмосу бар. Ошол жерден мына кошунасынын заборуна чейин болуп калат. Калган 2 тарабы болсо, мына ушундай пескоблок забору менен тосулган. Мына көчө тарабын тосуп алсаңыздар эле болду тугандар. Сонун болот. Жери тегиз. Бүт бардык тарабында коңшулар жашайт. Көчөнүн бою, айтып өттүм, под бизнес катары иштетсеңиздер болот. Себеп дегенде бул жерде суу бар, свет бар, природный газ бар, центральный канализация деле келет. Себеп дегенде бул жер шаарга карайт, келечеги бар жер. Эми тугандар, ушунун баасын айтайын сиздерге. Анан экинчи чекти көргөзүп берем. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, шашылбаңыздар. Бул жердин баасы, кызыл китеби бар. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деп атат. Шаардагы госрегистрден баасы болсо $45,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо, келсе, сүйлөшсө, түшүрүп беребиз деп атат ээси. Эми вариант обмен жолдорун тугандар, өзүңүздөр ээлерине чалып, келип, кийин дагы маалымат алып кетесиздер. Эми экинчи чек тууралуу маалымат берип баштайын. Караңыздар. Бул чек уже мындай даяр эле чек.
төрт тарабы мына ушундай пескоблок забор менен тосулган, чек аралар такталган. Бул деле 6 сотук, бул деле 6 сотук туугандар. Азыр мына барата жактан кирип, ичин ушул чектин ичин көргөзүп берем. Мына жерде пескоблок заборду көрүп атасыздарбы? Границасы ошол. Пескоблок забордун бери жагы сиз ала турган чек болуп калат туугандар. Мындай жакканда мына фундаменттин бери жагында 2,5 место калтырылган. 6 сотук бул деле, наркы деле 6 сотук. Бул чектин өзгөчөлүгү төрт тарабы тосулган. Мына барата үчүн дагы место калтырылган. Анан бул тарапта 3 бөлмөгө ылайыкталынып салынган фундаменти дагы бар. Анан мына туугандар, 3 бөлмөгө ылайыкталынып салынган фундаменти бар. Караңыздар. Бирок ээси айтып атат, фундамент бийик эле болуп куюлган дейт. Балким полторашка тибиндеги же болбосо 2 кабаттуу үй салууласыздар. Эми ал жагын чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша ишти кыла бересиздер туугандар. Караңыздар. Сонун экен. Мына бул жагында деле бош орундуктар көп. Каалаганда үй салып, үй чочок, времянка, парковочный место, кыскасы бүт бардыгын табитиңиздерге жараша каалаганда кыла бересиздер. Себеп дегенде жери 6 сотук. Мындай 4 сотук болсо ойлонсоңуздар болот эле, мындай кичинекей экен депчи. Бул жерде болсо 6 сотук туугандар, кеңири эле. Мына ушундай туугандар. Кааласаңыздар наркы пустой чекти алыңыздар, кааласаңыздар бул пустой чекти алыңыздар. Наркынын баасын айттым, а бул болсо туугандар. Аз телефондон карап коеюн, унутуп калыптым. Бунун баасы болсо туугандар $55,000 бааланды. Наркы 45, бул 55. Мына ушундай. Бул жерде болсо кошуна менен эле заборду тосуп алсаңыздар болду. Анан бул жака воротаны жасап аласыздар. Анан мына жака каалагандай үй саласыздар. Болду, ошо менен үйдүн иши бүтөт. Бул $55,000. Анан наркы 45, бул 55. Ээсине чалсаңыздар, келсеңиздер, сүйлөшсөңүздөр дагы кеми болот экен. Вариант обмен жолдорун ээсине чалып, мындай предлагать этип көрөсүздөр, орусча айтканда. Барыңыздарга ийгилик. Сонун жерде жайгашкан туугандар. Пустой чектер билесиздер, тез эле сатылып атат. Андыктан чалыңыздар ээлерине, сүйлөшүңүздөр, колдон чарбаңыздар. Сонун.